Саламатсыздар урматтуу Суу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүздө биз өзүңүздөр билсеңиздер, акыркы материалыбызда биз Ысык-Көл облусунун Ордон айынан келген Жыпара Жигитекованын маегин чыгарганбыз. Анда ал 16 жаштагы ДЦП менен жабыркаган сиңдимди ошол эле айылдаш коңшусу зоруктап койду деген өзүнүн маегин куруп берген. Ушундай соттук иштери болуп атат, жакшы көңүл бурулбай атат деп. Сиңдим 2005-жылкы 16 жаш курагында 58-жылкы Карган эле киши тарабынан зордукталып. Тиги жагынан сиз айткандай баягы уул келини күч органдарын иштеп. Ооба. Ошол атай немеге салып атат дейсизби? Ооба. Убакыт созуп уже эч ким көңүл бурбай калганда акырын өз тарабынан решение кылдырган да. Эгер эки тарап жооп биз макул эмеспиз, мындай болгон эмеспиз, өзүбүздүн версиябыз бар, өзүбүздүн чындыгыбыз бар деп келип айталы десе, биз да ачыкпыз, алар да сизге да айтып койгу. Жок, биз чыгып айтабыз деп жакындарга, адвокаттар келсе, биз аларга да ачыкпыз. Келиңиздер, студиябыз ачык. Сиздерди да тартканга даярбыз. Ошол маекте биз айтканбыз, экинчи тараптагы биз угууга даярбыз деп. Бүгүн ошол экинчи тараптын жактоочусу жана шектүүнүн жакындары келип отурат. Биз эми ошол кишилер менен кенен маек курсак. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер биздин студияга. Эми Асылбек байке, биринчи сиз ушул иште жактоочу катары шектүү тараптын болуп отурасыз. Эми айтып берсеңиз, иш кандай болгон? Бул сиздер жанакы жабырлануучу ДЦП кызын эжеси болгон Жыпара Жигитекованын маегин уктуңуздар, көрдүңүздөр. Бул боюнча ой пикириңиз, анан иш тууралуу айтып кетсеңиз. Сөз сизде. Мен көп чозуп отурбам. Мен фамилиям Карымшак Асылбек, ошо шектүү адамдын жактоочусу болуп ишке катышып атам. Ишке катышуу учурунда эми өткөндө маек берген Жигитекова Жыпара өткөндө өз маегинде көп мыйзамдуу бузуулар менен анан элге дагы туура эмес маалыматтарды берди. Чындыгында бул кылмыш иши жашыруун болгондуктан жашыруун бойдон калыш керек болчу. Эмне үчүн дегенде, ал жерде жабыр тарткан жаш кыз болуп атат. Ал жаш кыздын кийинки тагдырын биз ойлонушубуз керек. Анан бул жерде эле өзүнүн маегинде Жигитекова Жыпара өзүнүн фамилиясын айтып, өзү кайсы жерле экен, качан төрөлгөн, жана сиңдиси канчанчы жылкы атын айтпаса дагы анын сиңдиси боло тургандан кийин эле уже элге маалымат жетти, ал жабырлануучу ким экенин. Аты айтылбаса дагы уже аты айтылды болуп калып атат. Эми убакыт чойбой иш боюнча таанышканда, бул кылмыш иши боюнча далил, жалгыз гана далил ДНК анализдин экспертизанын корутундусу болуп атат. Ал корутундусу боюнча азыр мен кийин токтолуп кетем. Лондондон чыгып келди деп бизге көрсөтпөдү. Көрсөттү, ал жөнүндө мен айтып кетем. Жигитекова Жыпара өзүнүн интервьюсунда эле биз сот акыркы чекитти коймоюнча адамды күнөөлүү деп таппашыбыз керек. А Жигитекова Жыпара болсо эле зордуктаган адам деп көрсөтүп атат, зордуктап салды деп. Уже соттун жыйынтыгы чыга электе эле ошондо тыянакка келип атат. Бул дагы өтө адамдын аброюна шек келтирип, мыйзам бузуу болуп эсептелет. Соттун чечими чыкпайынча биз бирөөнү зордуктаган же кылмышкер же күнөөлүү деп айтпашыбыз керек. Экинчиден, жанагы экспертизада Жигитекова Жыпара өзү айтып атат. Бул экспертизаны Ысык-Көл областынын администрациясы жана башкалар акча берип, анан ошолор өткөрдү деп. Экспертизаны өткөрүүгө администрация жана башкаларга жол берилбейт. Экспертизаны өткөрүүнү тергөөчү сот, прокурор гана чечет. Башка уюмдар экспертиза өткөргөнгө акылуу эмес, өткөргөнгө дагы уруксат берилбейт. Бирок эмне себептен Жигитекова Жыпара ошо мамлекеттик администрация, Ысык-Көл областык администрациясы өткөрүү дегенге мен да түшүнбөй отурам да. Ошолор жардам берип, акча чогултуп акча жагынан жардам берип, анан ошонун негизинде тергөөчү экспертизаны өткөрүптү десе, экспертиза жөнүндө токтон токуш керек, өткөрүү жөнүндө. Анан ал экспертиза токтон токуп атканда кайда өткөрүш жөнүндө мен соттолушу менде шектүүнүн адвокаты болгондуктан мен да таанышышым керек болчу. Кайсы жака өткөрүлөт, кайсы эксперт өткөрүлөт.
Мен ишке катышканда экспертизанын корутундусу келиптир. Экспертизанын корутундусунда келгенде иш менен таанышканда башка кылмыш ишинде эч кандай далилдер жок болчу. Анан тергөөчүнүн ошонун негизинде тергөөчү улуксат генетикалык экспертиза чыгып аткандан кийин мен жактап аткан адамды 48 саатка камады. Анан тергөө судьясына алып барылды башкаруу чарасын чечиш үчүн. Ага чейин биз эксперттин корутуусу менен таанышсам, эксперттин даже ошо маалыматында эксперттин жыйынтыгында экспертиза берген өзүнүн корутундусунда эч кандай колу да жок экен да. Анан сот тергөө судьясына айтсак, ал башкаруу чарасын 1 айга эле берилген да. Тергөөдө кемчилик кетип атат да эксперттин күнөөсү менен. Андан кийин мен уже эксперттин корутуусу менен жакшы таанышсам, генетикалык экспертизанын корутундусу Лондондо өткөрүлүптүр деп атат. Ошо Лондондо өтүп келди деп бизге. Лондондон өтүп келгенде, мисалы үчүн мен айтайын, тиги Кыргызстан менен Англиянын ортосунда укуктук же юридикалык жардам боюнча бизде келишимдер бар экен, мамлекеттик келишимдер бар экен десем, интернет мыйзамдарды карасам таппай койдум. Биз өзүнчө азыр өзүнчө өлкө болуп атабыз да. Биздин Кыргызстанда андай кылмыш иштерин боюнча экспертиза өткөргөн эксперттик уюмдар жок. Ошон үчүн биз көбүнчө Кыргызстан Алматада же Ташкентке барып өткөрүп келип турушат. Анан биз таң калдык да. ДНК тест айтып атасыз. ДНК тести. Лондондо кандай өткөн? Ал Лондондон неме келди? Что бизге эч кандай сиздер ошол жака кат жөнөттүңүздөр. Кат жөнөтүп, тактап белгиледип. Тактап белгиледип. Анан аякты тактап, биз даже таң калдык да, ошо. Баки тактаганда кандай жооп келди аяктан? Аяктан өткөрүлгөн эмес деди да. Ошол документте көрсөтүлгөн адрес боюнча өткөргөн лабораторияга кат жөнөтсөңүздөр өткөн эмес деп келди. Өткөн эмес деп келди. Бизге андай корутунду берген эмес деп келди. Анан биз да таң калыштуу болду да. Бул генетикалык экспертиза бул адамдын денесинен үлгүлөр алынат. Бул конституцияда көрсөтүлгөн адамдын кол тийбестиги депчи. Кол тийбе адамдын денесинен үлгүлөр алгандан кийин бул чек арадан өтүш үчүн бир топ документтер керек. Эгерде адамдын үлгүсүн алып барасаң, Англия ошол апараткан кишинин да уруксаты жок болсо камап да коюшу да мүмкүн да. Эксперт жооп берип атат. Биз ошо Англияга, Лондонго учуп бараткан адамга ручной кол жүгү менен көтөрүп кеткен дегенди. Эми ал чек арадан текшергенде эле кандайча кол жөнөкөй адам ошол лабораторияга апарып бериш керек да негизи. Же атайын почта, же атайын эмелер менен ошол үлгүлөр жеткириш керек да. Эми ал мен уже көп сөз кылып атам да, уже аяктан жооп бергенден кийин эксперт айтты, мен Россия Федерациясынын Пермь шаарынан өткөргөнмүн деди. Лондондон сен Пермь шаарына, Тверден. Аякка дагы биз тиешелүү катты жөнөтсөк, аяктан да өткөрүлгөн эмес такталды да. Аны бул ошондо ДНК тест жалган болуп калат. Анан жалган болуп калат. Анан жалганы дагы биз жанагы эксперт фамилиясын айтпай эле турайын, аныкын сот олтурумда биз сурадык да, сиз ошо генетикалык экспертиза өткөрүү жөнүндө сертификатыңар барбы деп. Биз тергөөдөн да сураганбыз, соттон да сураганбыз. Эксперт генетик ошол сертификатында көрсөтө алган жок. Анан ошол андай сертификаты жок. Эксперттин эми корутундусу туурабы, туура эмеспи, аны мыйзам чечет да. Ошон үчүн биз мыйзамдуулуктун сакталышын эле соттон суранып атабыз негизги. Анан жана Жигитекова тарынганы дагы тиги ошол 1-райондук соттун өкүмүн Ысык көл областык соту ошол негиздерде бузуп салып атат. Эмне үчүн дегенде экспертиза өткөрүлгөн эмес, тиги корутунду жалган болуп калып атат да. Туура эмес, мыйзамды бузулган. Анан шектүүгө ошол күнөөлүүсү экендигин көрсөтүп турган ошо бир эле экспертизанын эмеси болуп атат да, шектүү деп. Шектүү деп. Экспертизанын эле жыйынтыгы болуп атканда. Башка мындай түз далилдер жокпу? Эч кандай бир дагы далил жок, башка далил жок. Эч кандай далил. Жана кыз айтып берип атат, ал уялгандагы, калп айтканда билбейт, ошо кандай болгон, эмне болгон, үйүнө чейин барын көрсөтүп атат деп атпайбы? Ал жагы кандай болуп калды? Эми ал биринчи бул окуя болгондо соцработниктер
анан тиешелүү уюмдар иш менен териштиришкен, кыз боюнда болуп калганда врачтар келип, анан врачтар менен ошо соцработниктер сураганда андай зорлуктар жөнүндө айткан эмес кыз. Бул андай болгон эмес деп көрсөтмө берген да. Анан мен башка эми ал кыздын дагы ал сөздөрүн айткым келбейт, эми ал орусча кыз, анан ал жөнүндө сөз болгон эмес. Андан кийин эле генетикалык экспертиза келгенде эле ошо зорлукта деген сөз пайда болду да. Биз тергөөчүгө деле айттык, зорлукта болсо кайсы далил бар? Зорлукта боюнча. Кыз башында башка көрсөтмө берип аткан, кийинкисинде башка көрсөтмө берип атат. Ал такта айтып аткан жери жок, мурутчан адам деп элечи. Мурутчан эле адам деп. А сиздин жанакы жактап аткан шектүүнү көрсөтпөй элеби ал? Так айтпай элеби? Мурутчан адам деп эле айтат. Эми алга бизде ошону эметели десек, анан тергөөчү же ички туюмдары мененби же эметкен боюнча эми ошол жанагы ал жерде бир кыйыр байланыш бар да. Ошол кызга жана мен жактап аткан адамдын аялы экөө үйүндөгү мындай кийимдерди, бала чакадан калган кийимдерди жардамга бергенбиз дейт, болгон эле мен тааныганбыз дейт да. Башка ал кыз менен эч кандай тааныштык же эме болгон эмес деп көрсөтүп атат. Анан ал дагы айтты, мен зоруктаган эмесмин депчи. Мен андай катнашта да болгон эмесмин деп. Анан экспертиза өткөрүлгөндө 3 адам шектүү болгон да. Эми ал кезде шектүү деп тергөөчү тапкан эмес, бирок ошо адамдардын үчөөнүн бири болуш керек деп анан жана генетикалык экспертиза өткөрүлүп атат да. 3 адамдар болгондо ошолор айта аласызбы азыр? Эми айта алат, айтканда эми ал адамдын фамилияларын айтпай эле, ошо кимге кандай болду? Ошол жабырлануучу кыздын жакын эле туугандары болуп чыгып атат өзүлөрүчү. Даже асты мойнуна алган тергөөдөнчү. Чын эле ал менен мен зордук, жыныстык катнашта болгонум чын 2 жолу деп. Анан генетикалык туура эмес, мыйзамсыз алган генетикалык экспертиза чыкканда эле уже иш башка тарапка өтүп кетти да. Ооп кетти. Анда Асылбек байке, бул Жыпара Жигитекованын чыгып ушинтип коомчуга буга чейин эле медиа тармагына чыгып келген экен. Көп кайрылып, жана мотиви эмне болду анда? Мотивин мен түшүнбөй атам да. Бул жерде бир мотивин бир байкасам, менин жактоочуларым ушундай чык деп айт деп атат. Анан бир мотивин карасам, эме деп мен жактап аткан шектүү адамдын бир баласы, анан келини биздин ички иштер органдарында иштейт экен. Ысык Көл областтык ички органдарында. Тоскоолдуктар кылып атат дегендей. Анан алардын кызмат ордун карасам, алар андай негизи эле ички иштер кызматкерлери, мисалы үчүн, прокурорду же сотко басым кыла алышпайт да негизи. Анан ал эмне себептен ошол мен өзүм таң калып атам да, далил барбы деп. Что сотко алар басым көрсөтүп аткан. Бир өзү деле айтып атат, көп жерлерге арызданганбыз деп. Ал боюнча текшерүүлөр да жүргүзүлгөн, прокуратура тарабынан, башка органдар тарабынан жүргүзүлүп алуу, келининдин ишке басым көрсөтүп же ишке жолтоо кылып атканы жөнүндө эч кандай далил жок. Эгерде ички иштер органы иштесе, бул ишти ошол ички иштер органынын тергөөчүсү тергеди да. Анда тергөөдөн эле басым кылып туруп эле атасынын күнөөсүз эмес экендигин чыгарып койсо деле болмокто, ошого жетишмек да. Наоборот, тескерисинче алар тергөөгө да жолтоо болгон жок, тергөөчүгө дагы эч кандай басым көрсөтүшкөн жок. Хотя ошол жанагы ДНКнын экспертизасын дагы жалган, туура эмес болуп атканына карабастан. Анан билбейм эмне себептен алар айтып атат. Эми биз айла жоктон уже уул кызына ар намысына чек келтирип атат. Биз уже сотко беришибиз керек болуп калды, материал даярдап. Чтоб ошол эгерде туура эмес сүйлөсө, анда ошо кейиңди жокко чыгар деп. Асылбек байке, эми суроомда сиздин оюңузча Жыпара Жигитекованын айткандары калппы? Жалган болуп атат, мыйзамды бузуу мененче болгону болуп атат. Биз эми актанайын деп келген жокпуз. Биз болгону ошо тергөө ишинде
мыйзамдын сакталышын биздин жазык процессуалдык кодекстин негизинде далилдер алынганбы дегенди эле биз адвокаттар эметишибиз керек да, ошону коргошубуз керек ошо четте. Адвокаттар эч качан клиент мыйзамды бузуп бизди жакта дегенге биз баш ийбешибиз керек. Биз түздөн түз ошо клиентке баш ийебиз, бирок мыйзам жогору турат. Биз мыйзам өйдө турат деп биз мыйзамды бузбашыбыз керек. Эмне үчүн тиги тарап өзүлөрү мыйзамды бузулган далил деп ушундай эл массалык маалыматтык каражаттарга чыгарып жалган көрсөтмөлөрдү берип атканда мен түшүнбөй атам. Бул соттук иш жабык өтүп атат, жашыруун өтүп атат. Биз ошо кыздын тагдырын ойлоп туруп муну эч кандай маалымат да бербешибиз керек болчу. Анан билбейм эмне максатын, эмне мотивин, кайсы негизде булар өткөрүп мындай аракетти кылып атат да. Анан да бир суроо, ошол сиз жактап жаткан шектүүнүн ушул ишке катыштыгы бар экенин далилдеген түздөн түз далилдер жок. Далилдер жок. Далилдер жок да. 1 жылдан ашык ал киши камакта жатат, өзү улайып калган киши экен. Анан эгерде түздөн түз далил болсо, анда биз колубуздан келсе ал кишинин жанагы жеңилдеткенге аракет кылышыбыз керек. Анан жанагындай орук коюп мыйзам бузуулар болуп атса биз тура албайбыз. Биз актанып аткан жокпуз. Биз далилдеп берип атабыз сотко. Мыйзам бузуу болуп атат деп. Рахмат, түшүнүктүү сиздики. Эми урматтуу көрүүчүлөр, азыр ошол шектүүнүн жакындарына сөз беребиз. Бирок ошол шектүүнүн жакындарынын бети жүзү жабылат. Анткени ошондо азыркы учурда иш акыркы жогорку соттун чекити коюлмайынча биз жакындарында эки тарап кайсы тарапта күнөөлүү эмес экендигин эч ким айтканга укугу жок. Ошондой эле ошо жүзүн жаап беребиз. Эми сиз аты жөнүңүздү тааныштырууга кереги жок. Өзүңүз ушул жакыны катары ушул шектелип жаткан адам жакыны катары эмне айта аласыз бул иш боюнча? Ассаламу алейкум. Мен ошо шектелип жаткан адамдын кичүү баласы болом. Башталганга чейин мен Россияда эмгектенип жүргөм, үй бүлөм менен ошол жакта болчумун. Анан ушул ишти угуп чыдай албай келип биякта жүрөм, ошо канча 3-4 ай болуп калды. Анан бул жерде деген атабыздын эч кандай күнөөсү жок экенин билинди да. Биз деле башында укканда, биз деле бир адам болбогондон кийин баары өзүм атам болсо деле, биз деле башында ойлодук, чынбы, канчалык чындыгы бар депчи. Атабыз менен өз алдынча отуруп сүйлөштүк. Жалгыз отуруп сүйлөштүк. Мен кичинекей жактан бери өзүмдүн атамдын кайсы убакта алдайт, кайсы убакта алдабайт сүйлөгөн сөздөрүн баарын билем да. Анан бетме бет отуруп, өзүнчө отуруп да сүйлөшүп көрдүм. Десем, атамдын айтымы боюнча бул ишке эч кандай тиешеси жок экен да. Көрүнүп эле турат да. Бир. Андан кийин ошо сотко өттү. Жок, ага чейин деген башында шектелүүчү деп 3 адамды кармаптыр. Менин атамды. Анан ошол жабырлануучу кыздын тайкесин, бир тууган тайкесин. Анан атасын үчөөнү кармаптыр. Үчөөнү сурак жүргүзүп, ошол үчөөнү изилдеп, үчөөнүн атам мойнуна алган эмес, тиги жабырлануучу кыздын атасы да мойнуна албаптыр. Анан тайкеси жанагы бир тууган тайкеси, ошол тайкеси мойнуна алыптыр бул иштичи. Тергөөдө алганбы экен? Тергөөдө тиги башында эле. Башында эле мойнуна алыптыр, ДНК чыгып келгенге чейин да. Ошол убакытка чейин эле мойнуна алыптыр. Мойнуна алгандан кийин ал шектүү адамды камакка албаптыр. Эми ал тергөөнүн иши, биз ага келише албайбыз. Камакка албаптыр. Ошону менен жүрүп беришип, дагы бир айта кетчү нерсе, ошол тергеп аткан адам ошол шектелүүчү адамдын айылдашы экен. Өткөндө чыккан эженин айылдашы. Спарайымдын экен. Ошол айылынан экен. Анан ошол мойнуна алып, ошо менен иш жүрүп отуруп, анан ДНК кетип, ДНКсы дагы көп канча бир 2-3 ай болду, ушундай көпкө созулуп жүрүп келди. Көпкө созулуп 3 айбы ушундай да келди. ДНКнын корутундусу келди. Ал жерде да датасы да туура эмес жазылган экен, 15 күндө канча числосуна да совпадать этпейт экен.
13 күнүн ичинде ушундай эле чыгарылды деп келген. Эми бардык жагынан эле Мыйзамсыз экен. Бүт баарын карап отурсак. Айта берсе көп сөз негизи сөз. Эми кыскача элге кайрыла кетели түшүндүрүп турасын. Просто комментарийде отуруп жаным кейит экен. Чындык биз тарапта болуп аткандан кийинчи. Биз негизи эле буга чейин эле бул Жипара деген аял ушундай соц тармактарга кайрылып келген. Биз маани берген эмеспиз. Себеп дегенде чындык биз тарапта болуп тургандан кийин кагаз жүзүндө бул эжебиз айткандай кагаз жүзүндө биздин дагы жоопторубуз бар. Что атабыз күнөөлүү эмес экенинчи. Буга чейин кайрылбай келип жүрө берсек, аягында уже жайына койсок, эмеге жаза баштады. Министерство, милициялар министерствосу, МВД ошол жака жазыптыр. Ошол уже шектелип жаткан адамдын өзүнүн баласы, анын келини ошол укук коргоочулар иштейт, ошолорго тоскоолдук кылып атат деп айтты камерада. Ошол менин абам да бир тууган, абияш абам. Ошол абамды уже жала жаба баштады, эми анын дагы кийлигишип атат депчи. Анан деген уже биз чыдабай калдык. Анан аякка жазыптыр, жумуштан четтеткиле депчи. Абам менен жеңемди жумуштан четтетип салгыла, бул иш бүткүчөктү деп. Анан уже абамдардын деле, аларда деле намыс бар. Өзлөрү ошо менен жан багып жүрсө, өзү иштеп аткан иши, анан аякта деле коллектив бар дегендей. Анан ошо менен жүрдүк, министерствого жазыптыр, ошо жумуштан четтетиле деп аяктан карап. Бул негизи иш башталганда эле абамдарга эскертүү берилиптир. Ошо начальниктерден, удан бул ишке силердин мыйзам боюнча билесиңер өзүңөр укугуңарды. Кийлигишпей албайсыңар эч кандай деп. Аяка эскертилген. Анан эскертилгенден мурун абамдын анчалык эмеси, даражасы жок. Анда чоң должностьта турган адам эмес да. Кичинекей эле ошо Өскөл областынын Каракол шаарында эле ишкер, милиция кызматкери. Анчалык влиять эте алгандай адам эмес да, мындайча айтканда. Анан ошентип жалган жала жабып, абамдарды ошентип жазып атты. Ошентип эметкенден анан акырында келип силерге YouTube'га чыкты, силердин каналга чыгып. Анан ошоктон кийинчерээк биз көрүп калдык. Канча бир 4-5 күн өткөндөн көрүп калып эле, көрүп сразу чыгалы деп эметип. Кайра чыкпай эле маани бербей эле чындык биз тарапта болгон буга чейин кылып келгендей чыкпай эле койсокпу деп ойлондук. Деп анан кеңешип, эмнеси болсо комментарийлерди окуп жаным кейиткен да. Күнөөсү жок атамды ушинтип элдерди эле эчтеке чын бышыгын билбей эле күнөөлөй берет да туурабы. Мен деле туура түшүнөм элдерди делечи, бир туугандарды. Мен деле ошентип ойлончумун да. Бирок чын-чынына келгенде эки тарап тең болуп көрүш керек экен. Мен ошондо мен деле мага деле обидно болду, что силер чыгарып ийгенде эмне үчүн биз тарап деле уккан жок деп. Көрсө силер ким кайрылып келсе чыгарат экенсиңер. Анан ошондо ойлонуп да анан биз айтканбыз ошондо биз эки тарапта укканга, аларды чыгарганга даярбыз. Көрсөңүздөр байланышка чыгыңыздар бизге деп. Өзүңүздөрдүн адвокаттар байланышка чыкты да ошону бизге. Ошол сөзүңөрдү уккандан кийин тынчыдык. Значит, биз да кайрыла алат экенбиз. Бизде деле мүмкүнчүлүк бар экен деп. Анан кеңешип адвокаттарыбыз бир туугандар кеңешип, жобун айтып берели депчи. Анан ошо менен жала жаап анан сот болуп өтүрүп, биринчи райондук соттору болду. Аяктан деген менин атамды Түп райондук соту 11 жылга камакка алды. Эме 11 жылга чечим чыгарды да, күнөөлүү деп чечим чыгарды. Кача ошол убакта эле бүт баары көргөзүлгөн. Жок, ал убакта деген толук далилдери жок болчу. Бирок ошондо деле билинген да, что уже биякта что-то не то депчи. Анан деген бияктан камаганда деген эч кандай далил жок болгону жалгыз жана ДНК кагаз. Эч бир адам көргөн эмес. Атам чындыгын ошондой болуп атканын же ошол үйгө атамды жирип баратканын, жалгыз биздин үйгө келип тигил аял айтым боюнча биздин үйгө келди дедиби же кандай деди? Келип көрсөтүп берди деп, кайсы комнатага кирген, кайсы бөлмөгө кирген баарын деп атпайбы? Ошондой үй деп көргөн бирөө жок же. Эч кандай доказательство далил жок да биякта. Болгону жанагы ДНК кагазын эле негизи болуп атат да. Анан деген ишенип отурган ошол ДНК кагаз биз деле уже чыгып келгенде сразу эле биз деле шектендик уже. Значит, атабыз күнөөлүү эмне депчи. Бирок айтымына байкаганда божомол менен вообще күнөөлүү эмес деп. Анан макул деп ДНК кагаз чыгып келди. Анан биз дагы таң калып эмне кандай болуп калды деп атабыз эметсек, ой бул менин күнөөм жок деп атам байкуш чыркырады. Анан ошентип ошол кагаздын негизинде атамга 11 жыл берди сот. Анан кийин уже каякта ошол убакта деген бул аял деген эме деп кагазын караса Лондон деп жазылып турат да бул жердечи. Лондондон өтүп келген деп. Анан ошол сиз айтып аткан ошо ДНК кагаз чыгып келгенде
тергөөчү адам, ошол бизди тергеп аткан адам, жанагы ошол жабырлануучу тараптын айылдашы. Тергөөчү адам ошо эч кимге тигилердин адвокаты жок, жабырлануучу тараптын. Биз жактын адвокаты жок, дагы тиешелүү органдар болуш керек экен. Ошо корутунда келгенде негизи мыйзам боюнча корутунду чогуу отурушуп, видеонун негизинде чогуу ачып таанышыш керек экен да бул жакта. Бул жерде дагы мыйзам бузуу болгон тергөөчү тараптанчы. Ал эч кимге кабар бербептир. Өзүнүн иштери менен ошо тергөөчү адам Бишкекке бияка келип борборго. Бияктан ошо кагазды алып кетиптир. Ошо жана ДНК кагазды алып кетип өзү ачып таанышыптыр. Бул жерде мыйзам бузуу. Бул жерде то есть бизде күмөн болот да. Эгер биз тараптан эч ким жок болсо, тигилер тараптын адвокаты, биздин адвокаттарыбыз, жактоочуларыбыз жок болсо, өзү эле ачып таанышып атса, анан чакырып келип атамды камап атса, бул жерде да мыйзам бузуу болуп атпайбы? Анан ага дагы мейил дедик. Биз эмне колубуздан эчтеке келбейт экен. Биз деле карапайым адамбыз. Тиги эле айткандай кымбат 3 адвокаттарды алып алыптыр деп айтып атпайбы ал жердечи? Кымбат 3 адвокаттарды алып ала тургандай бизде анчалык деле шарт жок. Эл келип билет, тааныган билгендер деле. Биз деле өзүбүз жамбак тиричилик кылып келатабыз. Чыргаганыбыздан тез Россияда жүргөн жокмун, үй бүлөм менен. Бала бакыра эмес, үй бүлөм менен кеткем. Анан деген ал жакта эч кандай ошо болгону бияктан биз тарапты көзү жала жаап атат. Анан кымбат адвокаттарды алып алып ушундай кылып атат деп бул жактан айткан өткөндө ошо сүйлөп аткан сөзүндө только өзү жакта эле айтыптыр да. Өзүн эле жактап айтыптыр да. Жанакы тайкес деп атпайсызбы? Тергөөдө эмне ошону көтөрдүңөрбү ошол суроону? Ошол маселени эмнеге көтөрбөй атасыздар? Анда эгер тергөөдө алса, ошол тергөөчүлөрдү кайра үстүнөн жазып, мындай тактабой дечи. Көтөрөлү деп. Эми аны биз азыр айтып атабыз, биз актап же жакталалы деп аткан жокпуз. Азыр соттук териштирүү жүрүп атат. Анан мен дагы кошумча айта кетерим, Ысык көл облустук соттук коллегия 3 соттон турат да. Ооба. Анан ошо 3 сотко билбейм, тиги соттолуучу шектүүнүн эми соттолуучу негизичи сот болуп атат да. Баласы анан келини аларга кандай басым көрсөткөн, далилдерди таап беришин басым көрсөткөн. Экинчиден ошол соттук коллегия өзүнүн аныктамасында туура эле жазган. Ошондой генетикалык экспертиза жүргүзүүлөрүнүн астында тергөөчү токтом токуш керек. Салыштырып генетикалык экспертиза өткөрүү жөнүндө үлгүлөрдү алуу. Бул адамдан үлгү алынып атат да. Ал андай токтом жок, тергөөчү токуган эмес. Андай токтом токубай эле тергөөчү барып эле протоколдор менен үлгүлөрдү алып атат адамдардан. А токтомдо көрсөтүлүш керек болчу. Кайсы жерден үлгү алынат, кандай үлгү алынат, анан кимден алынат, аны ким алат депчи. Анан аны деген жөн адам менен жөнөтө албайт да, лабораторияга. Жок, аны биринчи экспертиза. Анан ошо дайындоонун астында да анан андай жок эле протокол, ошондой токтом жок эле тиги экспертиза, генетикалык экспертизаны дайындоо жөнүндө тергөөчү токтом токуп коюптур. Андай жанагындай үлгүлөрдү алуу токтому жок. Бул жүргүзгөн мыйзамды бузуу болуп саналып калат да. Эмне үчүн дегенде биз ошо протоколдорду окусак, эксперт генетикчи, жанагы ымыркайдын сөөгү денеси, өлгөн денеси эми моргто турат да. Аларга соттук медициналык эксперттер жооп берет. Ошол ымыркайдан үлгү алыш үчүн соттук медициналык эксперт катышыш керек болчу. Анын катышыгы жок, ошо ымыркайдын өлүгүнөн үлгүлөрдү алып атат эксперт генетик. Андай үлгүлөрдү эксперт генетик албаш керек. Ошол соттук медициналык эксперт алыш керек болчу. Анан биз үлгүлөрүн карасак, денесинен этин кесип алыптыр да. Этин кесип алгандан анда эттерде кан жок да өлүктө. Генетикалык экспертиза шилекейден, чачтан, кандан негизинен алынат да. Каны жок, эттен билбейм кандай экспертиза өткөрүлүш керек. Эгерде соттук медициналык эксперт ошонго катышканда, ал жанагы соет да, өлүктөрдү союп, анан тиешелүү органдарды алып коет өзү. Анан ошол соттук медициналык эксперт ал жана канды алып туруп, марлеге алып кургатып коет 3-4 образецти. Анда эксперт генетик ошо канды бермек да. Кан бермек. Эксперт генетик кандайча эмне үчүн бутун кесип, бутундагы булчуң эттердин кесип алганы мыйзамсыз эле болуп калып атат да.
Анан ошонун негизинде анан экспертиза жүргүзүлдү деген деле бизге түшүнүксүз болуп атат да. Сот, областык сот ошолорду баса көрсөтүп, бул укуктук мыйзамдарды, мыйзам жазык процессуалдык кодекстин ченемдерин олуттуу бузулган деп туруп, кайра Түп райондук сотуна айдап атат. Бул жерде мыйзам бузуу болгон жок, же бирөө басмырлаган жок да. Мен анан таң калып атам да, тиги тарап эмне үчүн мыйзам бузулган далилдерди далилдеп эле ушу телевидениеге чыгып, элди көңүлүн алып, анан комментарийди окусак биз деле кызык болуп атабыз да. Кээ бири билип сүйлөйт, кээ бири билип сүйлөйт. Кээ бири жазып атыптыр, экинчи жакты да угалы, анан биз жыйынтыкка келдик. Ошондой болушубуз керек да, сабырдуу, чыдамдуу болуш керек. Ар бир соттук процесстин мөөнөтү болот, өзүнүн мөөнөтү келгенде иш башталат. Анан биз астыга чыгып алып эле көз ачыктай жүргөнүбүзгө туура эмес болуп атат да. Бул жагдай түшүнүктүү болду. Эми өзүңүздөр акыркы сөз дегендейчи, кошумчаңыздар, алымчаңыздар болсо айтып кетсеңиздер. Эми бул жерде биз айтып атканыбыз ошол, бул жерде биз негизи эле мыйзамдуулуктун сакталышына суранабыз, баардык нерсе мыйзам чегинде өтүшүн каалайбыз. Жанагындай элде же публикага мындай ойногондун биздин кереги деле жок. Мен келейин деген деле жок болчумун, бирок менин клиентим камакта жатып ыйлады да. Өзүм мен телевидениеда чыккым келбейт негизи. Бирок клиенттин суранганы боюнча айласыптан да келдим. Ошол мен биз кыскача элге түшүндүрүп койдук окуянын чогуу жагдайларын. Эми жогорку сот болот. Анан дагы соттордун чечимин күтө турабыз. Андан кийин анан өзүбүздүн ойлорубузду айтып, өзүбүз бир эме жыйынтыкка келсек болот да. Сиздики барбы? Кошумчаңыз. Ошо бул жерде мыйзам бузуулар көп. Ошол чыгарган эксперт аялдын кагазы туура эмес, бияктан Бишкекте иштеген ошол. Атын айтпаш керек экен. Жабык процесс болгондон кийин. Ал аялдын мыйзам бузуулары көп. Анан биздин атамдын тергөөчүнүн мыйзам бузуулары көп. Ошол ДНКны үлгүлөрүн алганы барганда да ошол эксперт аял аяктан да туура эмес алынды дейт. Аяктан ошо ымыркайдын эттерин кесип туруп, таза эле спиртке салып алып кетиптир да. Ал жерде да мыйзам эң чоң экен. Себеп дегенде спиртке салгандан кийин ал уже жараксыз деген сөз экен да. Спирт деген күйгүзүп салат экен дагы, адамдын эмесин аныктай албайт экен. Генетикасын аныктай албайт экен. Ал жерде карап туруп эле видео менен тартып эметип алышыптыр. Флаконго алып туруп эле ар бирине канчадан 2ден 3дөн образецтен алып туруп, шектелүүчүлөрдөн ымыркайдан эттерин шектөөчүлөрдөн оозунан алат экен. Ымыркайдан денесинин бөлүгүнөн этин кесип алат экен. Ошол жерден эттерди кесип туруп, мындай мачтетилген спиртке эле алып туруп, этти салып туруп, анан конвертке салып, бакырайтып эле алып кетиптир. Видеосун менен тартылып алыптыр. Анан деген биз ошондо шек жаралып, спиртке салынган нерсе ушундай чыгабы деп, мен Россияда болчумун ал учурда. Анан деген тиги эле ал Россия Федерациясынын Тверь шаарынан өттү дегенден ошондо биз уже күмөн жаралып, анан абам дагы ушундай Тверь шаарында өттү деп атат. Ошол сен дагы келинчегиң менен кызыңарга тапшырып көрбөйсүңөрбү, ошол жана кагазын салыштырып көрөлү деген ойдо негизде. Барып тапшырдыңарбы? Деп сразу менин келинчегим, анан кичүү кызымды үчөөбүз тапшырдык. Тапшырсак менин кызым деп чыкты, как положено. Анан кагазын алып салыштырсак, ал такыр эле башка кагаз. То есть бланкасында ошо Тверь шаарынан чыккан бланкада Тверь шаары, Лонно шаары бланка деген көрүнүп турат да. Бүт жана номерациялар болот экен, момчанчы лист катталды деп жазылат го жана. Ошондой немелери болот экен. Жана акчанын маркасында жалтырак неме ошондой жалтырагы менен болот экен. Көрүнүп турат да, калың барак болот экен. Анан деген булардын кагазын көрсөңөр, өзүңөр деле өткөндө көрүп таанышкан турбайсыңар. Ал мындай жөнөкөй эле кагаз экен да. Андай кагазды А4 эле барак экен, жөнөкөй эле. Эми ал көп кереги. Анан эчтеке эмеси жок экен, номерациялары эчтекелери жок экен. Момчанчын немеде катталган момундай дегенчи. Печатын көрсөңөр деле, печат деле бир жөн эле бир неме экен. Биякта жасалма экен, даптан эле көрүнүп турат. Анан деген ошол кагазды биз бар өткөздүк, экөөнү салыштырып көрдүк. Анан деген ошо сотто ошол эксперт аялды барып катышыптыр. Ошол убакта. Жана ДНКны чыгарган аялды барып. Лондондо деп аткан башында.
бул жакта эки көргөзмө берип атат да, бир туруп Лондондо деп, бир туруп Твер деп атат да. Твер дегенден анан биздин адвокаттар запрос жиберишти официальный, ошо Твер шаарынын лабораториясына. Ошол сот болуп аткан учурда деген биздин адвокатыбыз суроо берди да, ошол бериптир да. Айтыңызчы, ошол кайсыл каяктан өтүп чыгып келген ДНК бул кагаз деп сураганда, ошол жерден ошол эксперт аял, ДНК кагаз чыгарган аял, атын айтпаш керек экен. Ошол аял айтыптыр, Россия Федерациясынын Твер деген шаарынан өтүп келген адресин айтыптыр, Желябова 48 деп айтканда эле, анан сразу ал учурда уже биздин адвокаттар запрос берип, Твер шаарынан официальный, бүт номерациялык официальный запросун алышкан. То, что бул ДНКнын номери болот экен да, корутундун номери заключениянын. ДНК кагаз могу номери ушул исследование өттү эле, ушул жарандар деп эметсе, аяктан келген, бияктан өткөн эмес деп кагаз официальный келген. Анан деген ал кагаз келген, ошону сураганда ошол эксперт аял Твер шаарынан өттү дегенде биздин адвокат ошол жерден соттун көзүнчө эле көргөзүптүр. Мына бул Твер шаарынан өткөн эмес, мына бизде жообу турат, официальный жообу турат. Анда эмне деп турат эксперт? Ал кагазда бул бизге тиешелүү эме заключение эмес, бул Лондон шаарына кайрылышыңар керек, бул бизден өткөн эмес деп четко ясно жазылып турат да. Эки айры көргөзмө берген турган ошондо. Эки сүйлөп атпайбы бул аялчы. Бир туруп Лондондо деп, башында Лондондо деп аткан, андан кийин Тверде деп калды. Андан кийин анан сот ошол жерден ошол кагаздын оригиналын оригиналын алып келип берген эмес бул жерден, бул аял копиясын алып келген, копиясын алып келип берген биринчиден, эмеси оригинал ДНКнын кагазын кийинчерээк артынан алып келип беребиз деген да. Анан ошол менен ушул убакка чейин оригинал кагаз келген эмес ДНКнын. Болгону копиясын эле таштаган. Демек сиздин оюңузча бул Жыпара Жигитекованын айткандарынын баары калп, сиздин атаңызга түздөн түз далилдеген эч кандай бир далил жок дейсиз. Эч кандай далил жок. Ошол болгону ДНК кагаз болуп, анысы туура эмес. Жыпара Жигитекованын айткан далилдеринчи, бар сөздөрүн видеодо болгон. Кандай деп айткан сөздөрүн? Бар көрдүңүз да видеонучу, ошондо айткан сөздөрүн жалган дейсизби? Бүт айткан башынан аягына чейин жалган. Ушундай таң калдым, ушундай адам кантип бирөөнү жала жабат. Эми бул өзү менен көзү менен көрбөгөндөн кийин же прямой түздөн түз доказательствосы болбогондон кийин. Анан ошол менен чыгып келе корутундусу мына ошол жана ДНК, сиз айтып аткан ДНК кагазын оригиналы ушул күнгө чейин жок алып келген эмес. Бул жана перевод менен деп Лондондон өтүп келгенде башында ошондой айтып аткан. Ошол боюнча ушул убакка чейин эмеси оригинал кагазы жок, жана копиясы эле да. Копиясы деп айтып атышат да, себеп деген аякта көрүнүп турат, что жасалма экен бүт. Мен анан ишенбей ошол биз чыгарып көргөн ДНК кагазын Твер шаарынан кызым менен келинчегим үчөөбүз өтүп көрдүк да, салыштыралы депчи. Өтүп көрүп анан копияга чыгарып көрсөк, аякта бүт жана номерациялары, жанагы марка жалтырак немеси бүт баары билинип көрүнүп турат экен да. Эч номер баарычы. Бүт официальный аякта адреси бүт. А бунун кагазында таза эле жазылып турат, Лондон деп эле жазып коюптур. Анан эми жасалма экен көрүнүп эле турат да. Анан ошо менен болгону биякта жала жабып атат. Дагы айтып отурса толтура дагы эмелер бар. Анан биз дагы баса деп айта кетчү нерсе, өткөндө сүйлөгөн сөзүндө айтып атат. Туугандары тараптан дагы бизге түздөн түз эле айтты ошол жерден. Корктулар деди. Угрожает этип атат деп айтты. Коркутуп атат деди. То есть угрожает этип атат деген сөздү мен түшүнөм. Коркутуп деген сөз да. Туурабы? Биякта угрожает этти деп айтып атат. Деп айтып туруп, анан аягында деп айтып туруп, андан кийин айтып атат. Келип алып атабызды чыгарабыз деп айтып атат. Бул эми угрозага жатабы негизи? Атабызды чыгарабыз деп айткан. Башка айткан жок да, угрожает этип атат деп туруп эле ошону айтпады туурабы? Бияктан угрожает эткен эч ким буга эчтеке эметкен жок. Биз ушул убакка чейин даже сотко басып барган дагы эчтеке эметпейбиз да. Вообще буга кайрылбайбыз да эчтеке. Өзүнүн кылганын кылып атат да. Анан деген бияктан абамды айтып атат, сотко баары эле кирип эле жүрүшөт эмне мындай депчи. Бияктан деген жабык процесс болгондон эч ким катыша албайт экен. Эч ким. Биз деген өзүбүздүн атабыз болгондон кийин эми коркосуң да, андай эмне болот деп кызыгып барасың да. Сотко бардык, бирок ичине киргизбейт экен. Бул ошону айтып атат. Сотко барып деп, жабык процесс болгондон бул өзү эле кирип атат. Башынан бери канча жолу сот болсо, өзү эле адвокаты менен биздин адвокаттар анан атабыз ушулар эле өзүнчө эле кирип эле атат. Анан биз деле ошондо ойлодук, эмне үчүн биз тарапта кирбесек, анан буга кандай негизи мыйзамда ошондой экен. Ошону менен анан ушул айтып отурса толтура нарушениялар бар экен. Ошо жанагы основной ошол жанагы ДНК үлгүнү корутундуну туура эмес алган негизде, кагазы жасалма экени көрүнүп турат. Бүт
барын биз официальный атайын запрос жанагы Лондонго жөнөттүм деген курьерский компания бар экен. Жөнөттүм деген. Именно ошол курьерский компанияга бардык. Аяктан запрос кылып, адвокатыбыз запрос кылып, мыйзам түрүндө бүт мыйзам бузбастан как положено аякка кайрылды. Аяктан официальный жообу келди. Бизден Бишкектен ошо курьерский компаниянын отправитель Лондонго деп атпайбы. Аякка жөнөттүрү. Аякта эчтеке кеткен эмес. Эч кандай биоматериал эчтеке кеткен эмес деп аяктан официальный келген. Бул бир. Андан кийин Тверь деди. Тверден дагы эчтеке барган эмес, келген эмес деди. 2. Андан кийин жанагы Минюст деп коебу, жанагы соглашение кыла турган. Ошо Минюсттан аяктан дагы запрос кылышты адвокаттарыбыз. Ошо Лондон менен эме барбы, ушундай келишим барбы деп. Ал жактан да разрешение жок. Ана Министерство здравоохранениядан аякка да запрос кылыштар биздин адвокаттар. Бул аял чындыгында эле ошо катталганбы, ушундай эксперт аялбы дегенчи. Аяктан официальный ответ келди. Бул эч кандай эме генетик эксперт эмес экен бул аял биринчиден. То есть мындайча айтканда көчөдөгү эле бир аял басып барып туруп ымыркайдын этин кесип шектөлүүчүлөрдөн образецтерин алып үлгүлөрүн жөнөтүп анан алып келип берип коет да. Анан дегенде ошо соттон дагы сураган ошондо атайын чыгып келген эме то что Лондонго жибердим деген поштанын же видео материалыңар барбы, ошо доказать этип бере аласыңарбы деп соттон да суроо берилиптир ошол эксперт аялга. Десе ал аял деген эме деп жооп бериптир да. Аяктан деген мен атайын официальный жөнөткөн эмесмин почтамен аркылуу. Жөн эле попутка бир кишиден ошо самолет менен келаткан кишиден ДНКнын образецтерин берген деп жооп берип атат да. Эми карап көрсөңөр, эми уголовный иш болот болсо, аны официальный жөнөтпөсө, эчтекесин көргөзбөй болбосо, ал кишинин ана номери данныйлары барбы, ошол келип далилдеп бере аласыңарбы? Анда албай калыптырбы аны? Далилдеп бере аласыңарбы? Ошол жөнөтүп ала келип берген образециңарды Лондондон ала келип берген кишини десе, мен ал кишини тааныбайм. Мындай эле бирөөнүн бериптир. Анан ошол алып келгем деп, то есть бияктан өзүнүн эчтеке доказать эметип бере алган жок, далилдеп бере алган жок да. Официальный жөнөткөн. Бул жерде мамлекет тарабынан 1200 же 1800 евро төлөнүптүр ошо генетикалык экспертизага төлөө жөнүндөчү мамлекет. Эми ошол акча мындайча айтканда бирөөнүн чөнтөгүнө эле түшүп калыптыр да, мамлекет эмес. Пайда да жок, жалган экспертиза болуп атат. Анан кандайча анан тиги тарап эле чындык биз тарапта деп атканды түшүнбөй атам да. Өткөндө маегинде ошолордун баарын айтыш керек болчу да. Биз тарапта мисалы үчүн бизди да кошуп атат да адвокаттар кымбат деп. Биз эл тарабында эле иштейбиз. Азыр бүгүн соттоп отурумга деле мен ошо келишимди эле алып келип көрсөтмөкмүн да. Мен тиги клиентим просто андан уруксат сурашым керек да, ошону көрсөтсөм болобу, болбойбу деп. Анан эмкиде официальный болсо биз клиентибизден уруксат сурап канча акча төлөгөнүн деле көрсөтүп беребиз, ачык уруксат берсе. Анан бизди эми бир чети сүйүнүп атабыз, кымбат күчтүү адвокаттар экен деген. Анан деген рахмат анысына. Да, айта кетчү нерсе, бияктан деген ошо Так, бир ушу менен аяктаса. Кыскача айтпайын болгон. Ошо түптөн соттолуп 11 жыл бергенде биздин обидно болду да, что атабыз мөз сокпосо могу кагаздын баары турса эмне үчүн деп. Анан уже айлабыз кетип, ошо андан кийинки сот облус сот болмок да. Ошо болордун алдында эмеге мен өзүм келип арыз жаздым, что биякта атамды жөн жерден жала алып, ушунун менен камалып кетпесин деген ойдочу. Азыр апасына экен негизичи. Бүт далилдериң турса, баары турса деле бул резонансны иштеп баарын камап салышы мүмкүн экен да. Ошондон шектенип бияка келип арыз жаздым. Бишкекке келип ККМга келип арыз жаздым, ошо карап берсин ушул ишти. Чын калыс карап берсин деп. Болгону калыс карап туура чечим чыгарсын. Анан деген ушу кайрылдык. Анан кийинки эме ошо тигиле айткандай биз деле ошо урматтуу Садыр Нуркожоевго деле кайрылат элек. Ушул эгер чын-чынына келгенде чындык биз тарапта. Анан деген болгону бул жерде жала болуп атат, айтып отурса да толтура эмелер бар. Биздики деле тигиле айтканда бүт ошол жана айткан кагаздары баары бизде турат официальный. Генетик эмесинин жөнөтүлбөгөнү бүт баары бар, баары кагаздар бар. Анан сот ошон үчүн бул соттон жокко чыгарып кайра артка тебилди да райондук сотко. Себеби ошол болду да. Анан бул жактан ошо суроо болуп калат, эмне үчүн артка тебип салды деп. Өткөндө сиз деле суроо болдуңуз тигиле айылданчы. 10 жыл 11 жыл берген. 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 10 жыл 11 jыл bergen. 10 jыл 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 11 jыл bergen. 10 jыл
бул жакта уже сотторду эле акыл эс ордунда да, карап туруп, могу кагаздар турса, бул өтпөсө, бул жасалма экен көрүнүп турса, эчтеке доказать далилдеп бере албаса, анан сот уже артка өтөт да айласа. Биякта калыс каралды деген оюм бар да. Анан кийинкисинде ошо калыс карап аягына чейин чыгарып, атамды биз сурануучубуз, ошо атамды актап чыгарып беришин суранабыз. Себеп дегенде баардык кагаз түрүндө турат. Биз жакта эч кандай күнөө жок экен сөзүн. Ошо рахмат. Эми ошо Караколдон бери келип, ошо жерге бизге келип, маегиңиздерди өзүңүздөрдүн ой пикирди билдиргениңизге биз да ыраазычылык билдиребиз. Эми бул иште эми сот жыйынтыгын койсун, биз да көзөмөлдөп туралы, эки тарапты тең уктук, урматтуу көрүүчүлөр, эки тарапты тең уктук. Эми баягы соттун, албетте соттун жыйынтыгын күтөбүз. Рахмат. Ар бир тарапка биз ошо ар кимдин өзүнүн чындыгы бар дейт. Ошо чындык тарап акыйкат бирөө эле дейт. Акыйкатты орнойт деп ойлойбуз. Силерге да ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.